6 октябрда өлкөнүн тоолуу райондоруна кар жаап, айрым аймактарда үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлиги таркатты. Алыскы аймак эмес Ош шаарында деле акыркы 3 күндөн бери күн сууктап, коомчулукта жылуулук берүү маселеси көтөрүлө баштады. Ошту 2 ишкана жылуулук менен камсыздайт. Ош жылуулук электр борбору жана Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы. Шаардагы 308 көп кабаттуу жана 233 жеке менчик үйдү тейлеген жылуулук камсыздоо мекемеси кышка даяр экенин айтышат. Откананын азыр бардыгы 100% даяр. Бүгүнкү күндө жылуулук бергенге толугу менен даярбыз. Элдерден азыр кайрылуу түшө элек, эч кимден мындай бизге жылуулук бергиле деген кайрылуу болду элек. Аталган мекемеде 88 автономдуу отказан болсо, анын 66сы көмүр, 19 электр энергиясы, калганы газ менен иштейт. Мештерге, түтүкчөлөргө суу толтурулуп, гидравликалык текшерүү жүргүзүлгөн. Бир сезонго 13 000 тонна көмүр керектелсе, анын 6 000 тоннасы ташылды. Калганы графиктин негизинде тилкелерге жеткирилет дешет мындагылар. Айттык, ар бир жерде 2ден отказан коюлган, бири ушул учурда иш алып бара берет. Эгер үзгүлтүккө учураса, экинчи отказанды ишке салышат. Ошол эле жерде 2 насос. Мисалы үчүн, биринчи насосубуз эгер үзгүлтүккө учураса, экинчи насосубузду автоматтык түрдө ишке салышат. Анын аркысын уже баягы оңдоо иштерин жүргүзө беришет. Шаардын экинчи бөлүгүн тейлеген Ош жылуулук электр борбору 320 көп кабаттуу үйдө социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздайт. 3 буу казандын 2-өө даяр, бирөө оңдоодон өтүп жатат. Жалпы 25 000 тонна мазут талап кылынса, анын 5387 тоннасы ташылып келинди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү адатта жылуулук толук берилгени менен ал калкка жетпей калып жатканына көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүндөгү түтүктөрдүн эскилиги себептейт. Кошумча каржылоо деген болот bizde. Ошол көп кабаттуу үйлөрдөгү тургундарга жардам катары биз ошо жылуулук тармактарын, ички жылуулук тармактарын оңдой турган болсо, бул эми подвалдагы общий частын сметасын чыгартып беребиз. Ошол кеткен расход сметасын деп коебуз. Ошол сметанын 50%-ын жашоочулар өздөрү чогултуп келишсе, мэрия тарабынан 50% жардам берилет. Ошол жылуулукту оңдоо боюнча ушул багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эреже боюнча акыркы 5 күндө катары менен температура орточо 8 градусту көрсөткөндө гана жылуулук берилет. Аба ырайы туруксуз болуп жаткандыктан азырынча шаарга качан жылуулук берилери белгисиз. Бирок бала бакча, төрөткана сыяктуу соц объекттерден кайрылуу түшсө, жылуулук мүнөтүнөн мурда берилиши ыктымал. 3 күндөн бери суук болуп атат аба ырайы. Бирок комнаталар ысык эле. Или балдардын деми мененби, жылуу эле. А сыртка чыкканда балдарды курткасын кийгизип, обувтарын кийгизип алып чыгышат кыздарыбыз. Бирок ата-энелер жылуураак кийиндирип келип атышат мына 2-3 күндөн бери. Но жылуулук бериле элек. Шаардагы бардык көп кабаттуу үйлөр же көмүр отказаны менен, же электр отказаны менен жылыйт. Ишкана кышка толугу менен даярбыз деген менен бул отказандардагы жылуулукту калкка жеткирүүдө электр энергиясы сөзсүз түрдө керек болот. Андыктан шаарда электр энергиясы өчө турган болсо, жылуулук берүү дагы толугу менен токтоп калуусу мүмкүн. Кенжебүй Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.